Жарандык коомчулук соңку жылдар ичинде Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кармалышын талап кылып келчү. Ал туура бир апта мурда УКМК тарабынан кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка киргизилди. Кечээ 24 февралда анын менчик ооруканага жаткырылганы маалым болду. Матраимов кармалганда аны колдоп чыккан митингде башы көрүнгөн адамдан бир гана депутат Таабалды Тилаев болгон. Буга байланыштуу Супер ТВ каналы сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Буга чейин Матраимовдордун тоюнда көпчүлүк саясатчылар, жогорку кеңештин депутаттары барышкан эле, бирок алардын тарапташтары акыркы учурларда мөөнөтсүз митингдерди уюштурушууда, бирок ал жерде ошол жоон топ саясатчылардын бири дагы көрүнбөйт. Негизи эле бул боюнча эл өкүлдөрүнүн пикирлери кандай? Алдыңкы мүнөттөрдө чогуу сурап билебиз. Мен Кыргызстанда ар бир ишемби же жекшемби күнү тойго барам. Ошолордун баарына кандайдыр бир маселе болсо, алардын баарына мен мындай кандайдыр бир жардам көрсөтүшүм бул мүмкүн эмес. Кара Сууда биз жергиликтүү бийликтин атайын чакыруусу менен спорттук мелдеш, турнир жана 9 майда ветерандарды куттуктоо деген чакыруу менен барганбыз. Ал жерде вице-премьер-министр, спикерлер, бүт чиновниктер барган. Анан бул барды деген сөз, бул бизди ушул Бажыда иште, же болбосо Бажыдагы жана коррупциялык схемалар менен байланыштуу деген сөз эмес. Ошондуктан бул жерде эгерде сот күнөөлүү деп тапса, анда ошого жараша жооп бериш керек. Эгерде күнөөсү жок болсо, анда аны дагы сот чечет. Бирок мен таң калганым, мына азыркы бийликтердин жанагы адамдарды ошол Матраимовду баш кылып кармап, анан жанагы ушерп деп коебуз го. Сен 2 миллиард төлөйсүң, сен 500 миллион төлөйсүң деп эле кантип коюп атышат. Мен ошого абдан таң калып атам. Анткени ГКМнын төрагасынан бул жерде депутаттардын бардыгы аябай коркушат. Ага мындай бир сын айта алышпайт. Бирок өз убагы келгенде ошол жана кармалган адамдарга баланча квартирасын алдык, муну мынча мүлкүн алдык деп эле кантип баалап атышат мисалы. Матраимовдукун эмне чегинде баалашты 2 миллиард. Жөн эле мындай базардагыдай эле келип сен канча төлөйсүң десе мынча төлөйсүң, се жок мен мынча төлөй албайм, мынча төлөйм десе анда мынча төлөйсүң. Баланча төлөйсүң деп эле ушундай кылып атышат да, ушундай бир башаламандык азыр өкүм сүрүп атат. Бирок бул баягы революциядан кийинки бир мезгил деп ойлойм. Мунун бардыгы өзүнүн ордуна келиш керек. Эми мен барганым танбаймын. Төрага катары кезимде барганмын. Ал иш-чара жылда өтүп келген иш-чара. Ошол убакта мына азыркы күндө да биздин кесиптешибиз Матраимов депутат. Мына ошонун чакыруусунун негизинде ал тойго барганбыз. Коллегабыздын, кесиптешибиздин чакыруусунун негизинде ошол жылда өтүп келген иш-чарага ошо атасынын атынан фонд уюштуруп, жалпы Ош облусунда Кыргызстан, чет мамлекеттерден спортсмендерди чакырып, оюн зоокторду өткөргөнгө келип конок болуп кетип, ошол жерден сөз сүйлөп коюңуз дегенден кийин барганбыз. Мындай иш-чараларды депутаттар көп өткөрөт. Өздөрү ошо жеке негизде ошо шайлоочулар менен жолукканда ушундай оюн зоокторду элге тартуулаган нерселер көп болот. Төраганы чакырганда төрага ошондой жерлерге көп катышат. Ошондуктан ошо иш-чаранын негизинде барып катышып, жакшы сөзүбүздү айтканбыз. Бул мыйзамдын чегинде. Ал эми калган иш болуп аткан бүгүнкү бардык укуктун талаасында болуш керек. Мен ошону айттым. Ошол боюнча да жеке пикириңизди айтсаңыз. Эми Матраимовдор менен биз илгертеден доспуз. Биз студент кезден эле чогуу жүрүп, чогуу өскөн, ата-энелерибиз менен катташкан, жакшы мамилебиз бар. Жакшы ата-эненин балдары, жакшы тарбия көрүшкөн, баары билимдүү, кайсы гана ишти берсе өз деңгээлине жеткизип иштеген чыган балдар. Эми бүгүнкү күндө бир тараптуу эле бир Матраимовду ошол 2 жыл таможнянын орун базары болуп иштеди деп бир кишиге жармашып жатып калган баары туура эмес деп ойлойм. Бул деги комплекстүү карап, таможня системасында эгер ошондой жат көрүнүш болсо, муну башынан баштап ошол системаларды ким түзгөн, ким контролдогон, кимдерге ошол туура эмес түзүлгөн схемалардын киришеси каяка кетип аткан, ошону терең ийгиликтөөгө алыш керек да.
Так, бул Райымбек Матраимовго коюлган күнөө боюнча мен ойлойм сот өзүнүн чечимин чыгарды. Коюлган айыптарын мойнуга алды. 2 миллиард сом өзүнүн ушул жерде мүчүлүштүк кетирген экендигин мойнуга алган акчасын төлөп берди. Бул эми массалык маалымат каражаттарына бүт жерде жазылып, баарыңыздар окуп атсаңыздар керек. Мен ойлойм андан башка эми булардын дагы кандай себептери менен бүгүнкү күндө камакта отурганы мен үчүн белгисиз. Азыр шашып төрөгө кетти да. 2 күндөн бери. Кийин эмки сурооңорго жооп бере алат да. Мен билбейт экенмин анчы. Мен тойго да барган эмесмин, эчтекесине барган эмесмин. Анан баргандар менен өзүнүн отношениясы болсо керек. Жеке пикириңиз? Эми жеке пикир болгондо не только Матраимов, ошол эле мурдагы президенттердин жанында жүргөндөр азыр кайда? Мен андай айтпайт элем, жүз буруп кетиште. Мен да барганмын. Ал бир эле той эмес, ал жыл сайын өткөзүлүп жүргөн ошондой турнир деп коеюнчу, ошондой болчу. Ага чейин дагы чакырылганда ошол барганбыз. Анан эч кандай кетип калды, кетпей калды деп менимче берген суроо да туура эмес го дейм да. Ошол. Эми ага айттым го, ал камалышы боюнча ал негиз болсо эгерде ошого аны деген сот гана чечимди чекитти коет. Аны оң ак чыгара да айта албайм мен. Ар бир нерсе мыйзам чегинде болот. Тойго барганда эми Искендер Матраевдин чакыруусу менен барылган көпчүлүк депутаттар. Анан бул жерде эми Райым Матраимов боюнча болуп атпайбы? Анан эми мен айтат элем, мен бардыгы териштирилет, бардыгы өздөрү күч органдары карайт дейм, кандай туура болду, туура эмес. Эми буга чейин 2 миллиард акча төлөгөн, буга чейин эми билбейм, ушунун баардыгын каралыш керек го дейм. Баардыгы каралып, бир туура чечим чыгарган жакшы болот го. Негизгиси. Жеке пикириңизде камоосуна кандай карайсыз? Эми жеке пикиримде камоосуна эми буга чейин биз ойлогонбуз, мына мамлекетке камаганын кереги жок, мамлекетке акча төлөш керек деген. Төлөдү. Андан кийинкисин билбейм, кандай эмне себеп менен кайрадан камады да. Мен кечигип атам, у меня эфир. 1 минут. Азыр митингдерде алардын бирин да көрбөй элебиз да. Алар өздөрү ошо баргандар жооп берсин, каршы. Акча менен эч качан мындай тарапташтарды сата албайсың да. Мүмкүн алар бир майрамга барышы мүмкүн. Бирок ушундай кыйналган убакта алар жок болот да. Ошону бүт баары эле билиш керек да. Чындык достор, дос өтө аз. Ошону билиш керек. Анда бир суроода Эч кандай пикир айта албайм мен. Мен депутаттардын өзүнүн эрки да. Кайсы мероприятияга барат, кайсыга барбайт. Митингде болбогонун билбейт экенмин. Мисалы кармалышында резонанс жаратып, эл өкүлү катары өзүңүздүн пикириңиз жеке. Эми Матраимов боюнча азыр тергөө иштери болуп атат. Күтүп турайлы. Биз укуктуу мамлекетте жашайбыз. Тергөө иштери бүткөндөн кийин ошонун жыйынтыгында сот чечет. Матраимовдун күнөөсү барбы, күнөөсү жокпу деп. Кыргызстанда биз укуктуу мамлекет жашагандан кийин эң негизги кылмыш иши болгонбу, болгон эмеспи, только сот аягында өкүм чыгарат да. Ошону күтүш керек. Азыр эч күнөөсү бар, күнөөсү деп эч ким эчтеке деп айта албайт. Айтканга да укугу болбойт да. Буга чейин тоюнда бир топ саясатчылар тоюна барды эле да, азыр алардын бирин дагы көргөн жокпуз да. Буга сиз дагы баргансыз, ошол боюнча сиздин пикириңиз? Ошол убакта Искендер Матраимов бизде ошол 9-майда биздин аксакалдар калбай калыптыр. 1-2 эле ошол катышуулар калыптыр. Ошолорго биз машина белек кылалы деген. Биринчиден, экинчиден эми 9-май бул мындай реалдуу түрдө бизге өтө жакын майрамга болгон байланыштуу. Мен ошондо баргам.
барганда айткан, биз ошо элге чай беребиз, анан ошол машина подарка алабыз, бир экөөбү же үчөөбү калган экен, ошол участниктерденчи. Ошолорго машина беребиз деген мен ошондо баргам. Анын эч бир башкача бир ой менен же башкача пикир менен же башкача максат менен биз барган эмеспиз. Тупа туура мындай да Райымбек Матраимовдун партиясына кирип, партиясы менен шайлоого баргандар кече митингине барыш керек болчу. Барса жигитчилик кылмак, барбаган итчилик. Эгер мен Матраимовдун партиясы мекени менен шайлоого барган болсом, мен кече митингге бармакмын. Бул менин жигиттик сөзүм. Анткени мораль деген бар да. Мораль деген бар да. Кантип сен ошону кыйын көздө чыдап бара кеп барган болсун. Сен кече эле ошонун көзүн карап тизмесине кириш үчүн айланып жүрбөдүң беле? Анан бүгүн анын мындай камакка алынасынан кийин барбай койгон бул. Бирок экинчи четинен Райымга дагы чала деген келет да. Жалаң Кудайдан жөө качкандар бар партиясына чакырып алганда, мына кече көргөздү да. Мына ушунда караш керек да. Адан эле мурун эле Атамбаев саткандар, аны Жээнбек саткандар кече Райымды сатышпадыбы? Ана ошо саткандарды, саясатчылардан бир нерсени күчүтүүнүн өздөрү канчалык кажети жок болчу. Негизи барып койсо болмок. Мына Табылды Тилаев барды, мен аны колум кармагым келип атат, молодец. Сен кандай болгоңду башкынан биз ертең депутаттар бир топ Атамбаевге киребиз. Бул адамгерчилик. Бунун эч кандай саясат жок. Ал эми камакка кабылды, анын кеп анын коррупционерби, миллионерби кеп анда эмес. Кеп сен адамгерчилик кыл, сен ошо менен алака түзүп партиясы менен саясат каттандың. Анан ал киши абакка аттанганда сен акыйкат сөздү айта албай койдуң. Бул итчилик да, жигитчилик эмес. Аны ошолордон сураңыздар. Ким барса ошолордон сурагыла. Макулбу? Эми алар үчүн мен жооп берип туура эмес болуп калат. Мына урматтуу биздин теле көрүүчүлөр жана катталуучулар, өзүңүздөр көргөндөй эл өкүлдөрүнүн айрымдары бул жөн гана турнир болчу, жылда өткөрүлгөн турнир болгондугуна байланыштуу барганбыз дешсе, айрымдары бул суроого жооп берүүдөн баш тартышты.